Курмандык чалынуучу жайда сен күн сайын 1 жылдык 2 козуну курмандыкка чаласың. Bir козуну эртең менен, bir козуну кечинде чал. Bir козу үчүн гиндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк сыгылган зайтун майы кошулган эйпанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай уну, ал эми үстүнө куюу үчүн гиндин 4төн 1 бөлүгүнчөлүк шарап. Экинчи козуну теңирге курмандыкка кечинде алып кел. Эртең мененкидей эле уну менен болсун, жагымдуу жыттануу үчүн куюлуучу курмандыгы менен болсун. Бул теңирдин алдында, жыйын чатырынын эшигинин алдында, силердин укум-тукумуңар ар дайым өрттөй турган бүтүндөй өрттөлчү курмандык. Сени менен сүйлөшүү үчүн мен силерге ошол жерде ачылам. Ошол жерде мен Ысрайыл уулдарына ачылам. Ошол жер менин даңкым менен ыйыкталат. Жыйын чатырын жана курмандык чалынуучу жайды ыйыктайм. Мага ыйык кызмат кылышы үчүн Арунду жана анын уулдарын ыйыктайм. Ысрайыл уулдарынын арасында жашап, алардын кудайы болом. Ошондо алар менин Кудай Теңир экенимди билишет. Алардын арасында болуу үчүн мен аларды Мисир жеринен алып чыккам. Мен алардын Кудай Теңиримин.